Сүйүктүү мусулман бир тууган, биз диндеги амалдарды аткаруу менен бирге, мисалы орозо тутуп, зекет берип, эгерде мал дүйнөбүз зекет берүүгө жете турган болсо, же болбосо ажылык кылып, же дагы башка диндеги кандай амалдарды жасай турган болсок, биз ошол эле учурда ошол амалдарыбыз эртең кыямат күнү текке кетип калуусунан сак болушубуз керек да. Башкача айтканда, ошол жасаган, арзыбаган амалдарыбызды туура сактап калганга аракет кылышыбыз керек. Эртең акыретте ошол жасаган амалдарыбыз бирөөлөргө берилип, же бирөөлөрдүн пайдасына кетип калуусунан сак болушубуз керек да. Амалдарыбызды сактап калганга аракет кылышыбыз керек. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Абу Хурайра радıyallahu анхудан келген хадисинде, бул хадис имам Муслим рахимахуллахнын сахихинде келет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн сахабаларынан атадуруна манил муфлис, силер чыныгы банкрот, чыныгы зыянга учураган адам ким экендигин билесиңерби деген. Ошондо сахабалар al-muflisu fina man la dirhama lahu wa la mata'. O Allah'ın elçisi, биздин алдыбыздагы банкрот адам, зыянга учураган адам, кимдин мал дүйнөсү жок боло турган болсо, байлыгы жок боло турган болсо, мал дүйнөсүнөн ажыраган болсо, ошол банкрот адам дейт. Сахабалар ошентип жооп беришет. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: менин үммөтүмдөн зыянга учураган адам, чыныгы зыянга учурай турган адамды айтат да пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям. Болгондо дагы эртең кыямат күнү түбөлүктүү жашоого, Аллахтын алдына барган кездеги банкрот болгон, чыныгы зыянга учураган адамды айтат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: иннал муфлиса мин уммати яти яумал кыямати би салатин ва сиямин ва закатин ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا. Пайгамбарыбыз айтып атат: менин үммөтүмөн эртең кыямат күнү банкрот болуп зыянга учурай турган адам, намазы менен, зекети менен, орозосу менен келген адам дейт. Бирок ал адам ошол амалдары менен бирге эмне бирөөлөргө зыян берип койгон. Кантип? Бирөөнү тилдеп койгон, бирөөнү сөккөн, бирөөнү акарат кылган, жана вакадафахада дагы бирөөсүн эмне ойноштукка айыптаган, зынага айыптаган, таза аялга, же болбосо таза эркекке ошондой бир жаман ыплас нерсени, ошондой бир айыпты тагат. Вакала малахада дагы бирөөсүнүн мал дүйнөсүн жеген, бирөөнүн акысын жеген, бирөөнүн малын зулум кылып жеген. Ва сафака дамахада дагы бирөөсүндө эмне канын төгүп зулумдук кылган. Намаздары менен келди, орозосу бар, зекети бар, намазы бар, бирок башкаларга зыяндарды жеткирген ар түрдүү. Дагы башка бул хадистен башка дагы мисалы үчүн зыяндарды жеткире турган болсо, алар деле кире берет бул хадиске. Бул жерде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям кээ бир гана зыяндарды, кээ бир гана зулумдуктарды эскерип койду. Андан кийин айтып атат пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям: фаюта хада мин хасанатихи. Эми жанакынтип бирөөлөргө зулумдук жеткирди да. Бирөөнүн малын жеди, бирөөнү айыптады, бирөөнү дагы башка бир канын төктү, бирөөгө зулумдук кылды. Эми ошолорго жанакындай сооптору менен келип турган адам, зыянга учураган адам эми ошол бул дүйнөдө жасап өткөн амалдарын соопторунан берет. Бүт зулумдук кылган адамдарына эми өзүнүн соопторун таратып баштайт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат: мунусуна берет, тигисине берет, дагы кимдерге зулумдук кылган болсо, ошолорго бүт өзүнүн соопторун таратып берет бир тууган. Эгерде жанакы зулумдук кылган адамдарына бере тургандай, баарына жете тургандай сооптору калбай кала турган болсочу,
Андай боло турган болсо хадистин аягында айтып атат: "Фа ин фаният хасанатуху qabla an yuqda ma alayhi." Эгерде анын мойнундагы жанакы зулумдуктары төлөнүп бүткөнгө чейин сооптору калбай кала турган болсо, анда жанакы зулумдук жеткирди да, ошолордун күнөөлөрүн өзүнүн мойнуна жүктөйт. Ошолордун күнөөлөрүнөн алат. Биринчи жакшылыктарын таратып берет. А эгерде жакшылыктар калбай калса эмне кылат? Бүт ошолордун күнөөлөрүн өзүнүн мойнуна жүктөйт. Ошентип күнөөлөрүн мойнуна өзүнө алгандан кийин фатурихат алейхи сумма туриха финнар, ошолордун күнөөлөрүн өзүнө жүктөп, андан кийин ошол күнөөлөр менен тозокко ташталат дейт. Көрдүңүзбү мусулман бир тууган, маселе амалдарды жасап эле коюп, башка амалдарды бузуп кое турган амалдардан четтенбестен, ошентип эле амалдарды жасап коюуда эмес. Балким биз эмне амал жасабайлы? Кичинекей амалыбыз бар өзү негизи. Негизи бир аз амалдарыбыз бар да мусулман бир тууган. Ошол амалдарыбызды сактап калганга, эртең кыямат күнү ошол соопторубуздун амалдарын толук бойдон алганга аракет кылышыбыз керек. Жанакынтип бирөөлөргө кетип калбай турган болуп. Ошон үчүн урматтуу мусулман бир туугандар, алымдар айткандай, маселе амал кылууда эмес, балким ошол амалды сактап калууда, ошол амалдардын соопторуна эртең Аллахтын алдында толук түрдө жетүүдө. Алла субханаху ва тааля баарыбызга жардам берсин.